Өлкө аймактарындагы жаштарга Америкада жашап, иштеген белгилүү кыргызстандык Тимур Мон менен шыктандыруучу жолугушууга катышуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ушундай социалдык демилге менен Кыргызстандагы чоң IT компанияларынын бирин жетектеген Тимур Кыргызстанга учуп келди. Белгилей кетсек, 10 октябрь жаштардын эл аралык күнүнө утурлай Кыргыз Республикасынын БШКнын жарандык билим берүү жана IT борбору, жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунда Кыргызстандын санариптик лидери менен жолугушуу уюштурат. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы маалымат технологияларына кызыккан жаштар жеке өз стартабын баштоо үчүн жана IT чөйрөсүндө кантип ийгиликтүү жумуш алып барса болоруна учурда Нью-Йоркто жашап, Уолл-стритте кыймылсыз мүлктү сатуу боюнча мыкты адис Тимур Мондон суроолорго жооп алышты. Бирок пандемия маалында интернет аябай жарыяланды. Zoom дегендер чыкты, сүрөттөрдө көрдүңөр. Бул деген эң сонун нерсе. Анткени мурун мисалы Баткенге сонун мотиватор же, ментор же, тренер билбечи деди. А интернет менен биз уже аларга сүйлөшө баштадык. Ошон үчүн бизде Баткен аябай көп окуучулар чыгып атат да. Анткени ага чейин буларга менен мындай көпүрө жок болчу. Ушу интернетке чоң ыраазымын, анткени аябай көп ушунча чоң көпүрө бизге салып берди да. Кыргызстандык мекендеш Тимур Мон Кызыл Кыя шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде билим алып жаткан 40ка чукул жаштар менен да жолугушуусу болуп өттү. Анда ал жаштарга IT чөйрөсүндөгү кызыктуу жана жаңы нерселер тууралуу айтып берди. Дээрлик 1 саатка созулган жолугушуу жаштарга татыктуу билим алуусуна аракет кылуу үчүн зор түрткү болду дешет уюштуруучулар. Ошол биз жана Тимурду айтып атпайбы? Ушу Баткен областынан чыккан алдыңкы мына өзүлөрү окуп, мисалы үчүн шарт түзүлбөсө дагы өзүлөрү изденип, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кандай десем колдонуп, жаш кыздар, жаш балдар бар. Арал мына 1 жылдын, 1,5 жылдын, 2 жылдын ичинде жакшы жетишкендиктерге жеткен балдар кыздар бар. Тил үйрөнүш керек. Бул бир эле кыргыз тили эмес, бир эле орус тили эмес. Анткени компьютердин тили бул англис тили. Ошондуктан бул борборлордо дагы ошол акысыз атайын англис тилинде окута турган программалар азыр иштелүүдө. Ошондуктан мен ойлойм, негизги бул борбордун максаты бир мектеп болуу эмес. Бул атайын ошондой бир аянтча болуу. Ошол жерде деген бир эле окуучулар эмес, бир эле жаштар эмес. Улуу инсандар дагы, иштеп жаткан инсандар, бизнесмендер, билим берүү тармагында иштеген биздин алдыңкы мугалим эжелерибиз, агайларыбыз, алар да баары келип ушул жерден бир кандайдыр бир аянтчаны түзүшүбүз керек. Айтсак, жолугушуу жаңыдан ачылган жарандык жана санариптик билим берүү борборунда уюштурулду. Жарандык жана санариптик жаатында билим берүү Кыргыз Республикасынын жарандарынын көндүмдөрүн өнүктүрүү максатында атайын борбордук шайлоо комиссиясынын алкагында өлкөнүн булуң бурчунда жарандык жана санариптик билим берүү борборлору түзүлгөн. Азыр билим арзан же акысыз болуп атат интернетте. MIT, Гарвард, Стэнфорд университети, эң сонун университетте аны алар дагы түшүнүштү. Таланттуу адамдар ар жакта бар экен. Бирок мүмкүнчүлүк ар бир адамда жок. Ошондуктан өзүнүн билимин алар элге акысыз ачты. Көрөлү дейт. Индиядан же Кыргызстандан же Пакистандан бирөө чыгабы экен деп. Чыкты. Ошон үчүн алар бул проектти андан эсе чоңойтушту. Учурда республика боюнча мындай борборлордун жалпы саны 70 түзөт. Алдыда борборлордун санын 100гө жеткирүүнү борбордук шайлоо комиссиясы пландоодо.